Октябрь райондук пробация мекемесинин эшиги иш күндөрү дайым ачык. Каттоого алынган жарандарга ар кандай жардам берилет. Каарманыбызды дал ушул жайдан жолуктурдук. Атайын техникалык каражатты мыйзамсыз сатууга айыпталып соттолгон жаран кылмышка билбестен кириптер болгонун айтууда. Анын эл катары тынч өтүп жаткан жашоосу былтыр заматта өзгөргөн. Я заказал лампочку камеру. В тот момент как раз я не знал, себе заказал. И получается, в качестве съемки он как раз он снимает как бы обзорно. И качество съемки было, там лицо не было понятно, не видно. Бир жолу үйүмө ууру кирген, мындан улам коопсуздукту ойлоп лампочкага жашырылган камера сатып алганмын. Бир нече күндөн кийин видеону сапаттуу тартпай жатканын байкап, өз баасынан арзан сатуу үчүн интернетте жарыя бердим. Сатып алабыз деп кайрылгандар менен жолугуп жаткан учурда мени милиция кармады. Мындай видео жабдууну сатууга тыюу салынаарын билген эмесмин. Келечекке койгон көп максаттарым бар болчу. Баары ойрон болду. Тааныштарым, дос туугандарым мага кылмышкер катары мамиле кыла баштады. Мындай учурда эң жакын гана адамдар камкордук көрөт экен. Моралдык жактан абдан жабыркадым. Сот айыптуу деп тапты. Оор эмес кылмыш менен соттолгондор жазасын пробация мекемесинде өтөсө болоорун уккандан кийин жактоочум аркылуу кайрылдым. Айына 2-3 жолу келип, дайын дарегимди билдирип турам. Бул жерде мага түрдүү жардамдарды берип жатышат. Шаардан сырткары чыгыш үчүн уруксаат алышым керек. Каарманыбыз кайрылган пробация органынын кеңсесинде башкы адис, социалдык кызматкер, психолог иш алып барат. Алар каттоого алынган жарандарды кардар катары кабыл алышат. Аңгемелешүүлөрдө алар менен жакындан байланышка чыгып, кандай адам, жини чукулбу, баардык методикалар менен изилдөө жүргүзөбүз дагы. Анын негизинде жыйынтык чыгарып, ошого жараша программа түзүп иш алып барабыз. Анан акырындан айтып баштайсың. Мондай кылмыш болгон турбайбы, эмнеге бардың эле десе, ошондо айтып берет. Же өзүн күнөөлүү деп эсептейби, эсептебейби, балким мыйзамга нааразы болуп жүргөндөр, ошонун баарын айтып берет. Балким чындыгында күнөөлүү деп ошол жактан өкүнүп, ошол жабырлануучу тарап менен чыккан учурдан кийин дагы сүйлөшкөнгө аракет кылгандар болот. Сот болот, тергөө жүрөт, ошентип улар да өздөрү психологик кичине кыйналып калышат, өзүн кээде таппай калат. Кээбиркилер кылмыш кылган себеби акча жетпей калгандан, же тамакка жетпей калат, же жумушу жок болот, жашай турган жери жок болот. Кээбиркилер айла жоктон кылмышка барат. Ошолорго пробация мыйзамы өзү ошол милдети, максаты ушуларга жардам берип кайра кылмышка алып барбашыбыз керек да. Мындан сырткары каттоодо турган адамдын жоголгон документин кайра калыбына келтирүү, атайын курстан окутуп иш менен камсыз кылууга да жардам берилет. Бул жалгыз пробация органынын гана милдети эмес. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө мекемеге көмөк көрсөтүү тапшырылган. Район шаарлардын жетекчилери аталган маселе боюнча жыйын өткөрүп, пробациянын максаттарын ишке ашыруунун жолдорун карап жатышат. 4-е заседание совместно с органом пробации, на котором мы рассмотрели. Пробация органына жардам берүү тууралуу өкмөттүн токтому бар. Анын талаптарын аткаруу үчүн 4-чү рет жыйын өткөрдүк. Пробация мекемесине атайын кеңсе бөлүп бергенбиз. Биздин райондо анда каттоого алынган 12 адам жумуш менен камсыз кылынды. 37 жаран тиешелүү документтерге ээ болушту. Каттоодогу жарандардын көпчүлүгү уурлук, мүлк кылмыштарына байланыштуу соттолгондор. Ошондой эле адамдын аброюна шек келтирүүгө айыпталгандар да бар. Алар коомдук жана түзөтүү жумуштарына тартылат. Белгилүү кызматты ээлөөгө тыюу салынат. Кылмышка кириптер болгон жаранды абактан арачылап калууга жүйөлүү себептер болушу керек. Пробация органы кардарды кабыл алуу үчүн өзүнүн корутундусун сотко берет. Адвокат кайрылса да болот. Же болбосо ошо соттун өзүнүн өкүмүнө ылайык пробация органы пробациялык баяндама даярдайт. Мындайча айтканда, тергөө органдары тиешелүү түрдө өзүнүн ишин аяктап сотко тапшырышат. Анан оор эмес кылмыш кылган иш болсо, ошо пробация жөнүндө мыйзамдын талабы боюнча сот органы пробация органына тиешелүү тапшырма түшүрөт. Ошо пробациялык баяндама дайындоо жөнүндө. Пробация департаменти болсо өз учурунда ошол тиешелүү түрдө ошо соттолуп жаткан жаран тууралуу социалдык изилдөө жүргүзөт, психологиялык жактан портретин түзөт. Анан жалпысынан ошо пробациялык баяндама түзүп туруп, анан ошо сотко кайра кайтарып берет. Бул бир учуру. Экинчи учурда эгерде ошол соттон келген тапшырма боюнча ошол соттолуп аткан жаран тууралуу маалыматтары так эмес болсо, же болбосо жашаган жери белгиленген эмес болсо,
Анда берде ошо биздин пробация мыйзамына ылайык пробация органы тиешелүү түрдө өзүнүн жүйөлүү корутундусун жиберет. Бул ошо пробациялык баяндама даярдоо мүмкүн эмес дегенди билгизет да. Пробациялык сыноо оор эмес кылмыш кылгандар менен бирге абактагы жаза мөөнөтү аяктап бараткан адамдарга карата да колдонулат. Себеби түрмөдөн жаңы чыккандар коомго аралаша албай кыйналышы мүмкүн. Мындай учурда алар кеңешке, моралдык колдоого муктаж болушат. Учурда жалпы өлкө боюнча 5650 жаран пробация мекемесинде каттоодо турат. Алардын 750-сү абактан жаза мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошоп чыккандар. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 800дөн ашык адам жумуш менен камсыз болгон. Атайын түрмөгө кеспей, жеңилдик берилгенине карабай, пробация органынын талаптарын бузгандар да бар. Бүгүнкү күнгө чейин 59 адам боюнча сотко кайрылуу жолдонду. Сөз болуп жаткан жаңы орган телчигип жаткан мекеме Юстиция министрлигинин курамына жазаларды аткаруу кызматынан өткөрүлгөн. Буга чейин тиешелүү кеңселердин жоктугу көйгөй болчу. Жергиликтүү администрациялардын, жерлердеги мекемелердин имараттарында иш алып барган бөлүмдөр бар. Департаменттин өзүнө таандык кеңселери да курулуп жатат. Эски имараттар оңдолуп, аларга да көчүрүлүүдө. Буга эл аралык донорлор колдоо көрсөткөн. Эми имарат гана эмес, башка муктаждыктарды да жоюуга аракет көрүлүп жатат. Ар бир кызматкерлерге өзгөчө алыскы райондордо, мындай аянты чоң райондордо машина керек. Ошол жагынан да көйгөйлөр болуп атат. Материалдык техникалык жактан бирок биз ойлоп атабыз, мына 2020 жылда евро биримдик долбоору 3-чү фазасы ачылат. Ошакта бизге убада берип атышат. 9 миллион еврога бир долбоор болот. Ошол долбоор аткарып атканда ошо пробация маселесине көңүл бурулат деп. 2020 жылда ошол жанакы автоматташтырылган мамлекеттик программаны иштеп чыгайын деп атабыз. Пробация деген бирдиктүү реестрге да киргизебиз да. Башкы прокуратура азыр иштеп чыгып атат бул боюнча. Анан ошол эле кардарларды көзөмөлдөө үчүн биз уюлдук телефон аркылуу мындай текшерейин деп атабыз да. Өзүдө ошол эле пробация департаментте мындай интерактивдүү карта болот. Анан онлайн режиминде карап турса болот да. Ошо кардарлар эгерде сот үйдөн чыкпасын деп эметсе, анда ошо уюлдук телефон сигналын берет борбордук аппаратка. Ошентип көзөмөлдөйбүз деп ойлоп атабыз да. Абак адамды тарбиялабайт. Ал жазалоочу гана күчкө ээ. Тескерисинче жабык жайларда жазасын өтөгөн адамдардын ой жүгүртүүсү, психологиясы өзгөрүп чыгаарын адистер кайталап келишет. Мындан улам бир жолку жаза баскан үчүн түрмөгө түртпөй, туура жолду көрсөтүү зарылчылыгын айткандар көп. Пробациялык сыноо дал ушул принципке таянат. Хочу вот на юридическую тоже сторону, чтобы знать на будущее, потому что от этого никто не застрахован, оказывается. Эгер пробациялык сыноо болбогондо мен 2,5 жыл абакта отурмакмын. Билбей жазаган мыйзам бузуу үчүн келечек жашоом бүдөмүк бойдон калмак. Ал жакта мени кандай тагдыр күтмөк билбейм. Ошондуктан пробация органынын талаптарын толук аткарганга аракет кылып жатам. Укуктук билим алуу үчүн максатым бар. Себеби жогорку билимдин ээси болсом да, мыйзамды билбегеним үчүн ушундай окуяга туш болдум. Сот укуктук реформанын алкагында ишке ашырылган пробациялык сыноону акыйкат жазаны ишке ашыруу катары кабыл алгандар бар. Себеби миллиондорду кымырган атка минер менен арзыбаган мүлктү уурдоого аргасыз болгон адамдын жазасы окшош болбошу керек. Калыгул Асанбаев, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.